Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен өзгөчө даамдуу манты жасайбыз. Анда эмесе, бисмилля деп баштайбыз. Бизге 500 грамм un керек болот, жана 250 грамм жылуу суу керек болот. Жана 1 чайный ложкада тузубузду кошуп, ошондой эле 1 жумурткабызды кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Суубузду 2-ге бөлүп алабыз. Экиге бөлүп алгандан кийин пищевой красителибизди кошуп, биринчи камырыбызды ушундай кылып кызыл кылып жууруп алабыз. Кызыл красканы кантип жасашты мен сиздерге эмки видеолордо көргөзүп берем. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мына биздин кызыл камырыбыз даяр болду. Эми экинчи камырды жасоону баштайбыз. Жумшак камыр болот. Эми тыныктырып, салкынга салып коюп коебуз. Эми жарым килограммда уй этин туурап алабыз. Майда кубик кылып туурап аласыздар. Андан кийин бир аз соевый соустан куюп, туз салып, жакшылап аралаштырып, андан кийин уйдун ич майын дагы кубик кылып туурап аласыздар. 300 грамм. Андан кийин кызыл калемпир жана мурчтан кошуп, этибизди аралаштырып алабыз. Эми 500 граммда картошкабызды дагы кубик кылып туурап, жана укробубузду дагы чоң-чоң кылып туурап алабыз. Укроп кошулган манты өтө даамдуу болот жана витаминге бай болот. Эми мантыга арналган приправабыздан 1,5 столовый ложка кошуп алабыз. Андан кийин 1 чайный ложкада туз кошуп алабыз. Жана суюк майыбыздан 2-3 столовый ложкадай куюп алабыз. Андан кийин баарын бир тегиз аралаштырып, даярдап алабыз. Мына биздин фаршыбыз даяр болду. Эми камырыбызды жаюуну баштайбыз. Камырыбызды тең 2-ге бөлүп алып, андан кийин мына видеодо көрсөткөндөй кылып даярдап аласыздар. Экинчи кызыл түстөгү камырыбызды дагы ушундай кылып 2-ге бөлүп даярдап алабыз дагы. Андан кийин бир аз гана жаябыз дагы, ортосуна ак түстөгү камырыбызды салып, видеодо көрсөткөндөй кылып бириктирип аласыздар.
Эми мына ушундай кылып майда бөлүктөргө бөлүп кесип алабыз. Андан кийин камырларыбызды мына ушундай кылып жайып алабыз. Четтерин гана жайыңыздар, ортосун көп жайбаганга аракет кылыңыздар. Эми листибизди майлап даярдап алабыз. Андан кийин мантыбызды түйүп баштайбыз. Мен эки түрдө түйөм. Биринчисин гүл сымал, экинчисин жалапак сымал кылып түйөм. Манты түйүү боюнча видеону астыңкы описанияга ссылкасын калтырып коем. Ошол жактан көрүп түйгөндү үйрөнсөңүздөр болот, өтө оңой. Мантыларыбызды түйүп даярдап алгандан кийин кайнап жаткан суга коебуз. 40-45 минутада бышып даяр болот. Мына биздин кооз мантыларыбыз бышып даяр болду. Өтө даамдуу чыкты. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Эгерде жакса, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Подписаться боло элек болсоңуздар, подписация болуп, жанында коңгуроonu басканды унутпаңыздар. Жаңы видеолорум сиздерге түшүп турат. Кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.